Сооротуучу Кудай. 6-июнь. Эфестиктерге жазылган каттан мындай сөздөрдү окуйбуз. Теңирден жана анын кудуреттүү күчүнөн күч алгыла. Биздин Теңирибиз күчтүү жана кудуреттүү. Кичинекей бала күчтүү дегенде өзүнүн атасын ойлойт. Анткени ал үчүн атасынан күчтүү адам жок. Менин атам күчтүү деп мактанат. Спортсмендин түшүнүгүндө күчтүү бул чоң булчуңдар. Кудай күчтүү деген чындыкты укканда, мен анын адамдардын жашоосунда кылган чоң иштерин эстейм. 7 күндө дүйнөнү сөзү менен жаратканын, деңизди экиге бөлүп, өз элин кургак менен өткөргөнүн, адамдар күнөөгө батканда топон суу каптатканын, өлүмдү жеңгенин, шайтанды жеңгенин. Биз ушундай күчтүү, кудуреттүү Кудайга ишенебиз жана бактылуубуз. Өз жашооңдо көргөн Кудайдын күчтүү колдору тууралуу комментарийге жазып кетсең болот. Башкалар окуп шыктанып калышсын.